Бул 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү болуп саналат. Бул күрөшүү күн 1988 жылдан бери белгиленип келет. Быйыл 32 жолу белгилеп келатабыз. Ар бир жылдын өзүнүн девиси бар. Быйылкы жылдын девиси эл аралык тилектештик, жалпы жоопкерчилик болуп саналат. Анткени бул жыл бою алдын алуу иштерди жүргүзөбүз. Ар кандай акцияларды өткөрүп турабыз, түшүндүрүү иштерин калк арасында түшүндүрөбүз. Бирок ушул айда именно 1 декабрга карата Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан буйрук чыгарылган, бир айлык өткөрүү боюнча жумушчу топтор түзүлгөн, анан иш чаралар бекитилди да. Ошол иш чаралардын негизинде биз ушул бир айдын ичинде баягы жыл ичинде өткөрүп атканга караганда көбүрөөк жумуштарды аткарабыз. Быйылкы жылы 1 декабрда калк арасында кеңири түшүндүрүү иштер, анан эң негизги максатыбыз коомчулуктун көңүлүн буруу болуп саналат да. ВИЧ инфекциясын алып жүргөн балдардын арасында дагы конкурс өткөрөбүз, сынак өткөрөбүз, алардын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктарды дагы берүүнү пландаштырып атабыз. Кеңири ВИЧ инфекциясы жөнүндө аны тестирөө боюнча жакшы чакырыктарды чыгарган медициналык кызматкерлерине дагы конкурстарды уюштуруп атабыз. Көптөгөн мероприятияларды өткөрөбүз. Анан бул күндүн дагы негизги максаты калктын арасына жанагы мурда ВИЧтин дарысы жок болчу, вакцинасы да жок, ооругандар мурда каза болчу да, бүгүнкү күндө дарысы да жетиштүү санда бекер берилет. Ошону кеңири түшүндүрөбүз. Боюнда бар аялдарды мисалы дарылангандан кийин таза бала төрөлүп аткандыгы жөнүндө дагы кеңири маалымат беребиз. Анан дарыны кабыл алгандар, убагында ичип тургандар кадимки адам сыяктуу эле өмүр бою жашай тургандыгы жөнүндө кеңири маалыматтарды беребиз да. Чет элдик жарандардан Кыргызстанда окуп жүргөн, бул жерде учкучтарды даярдаган атайын бир орто кесиптик училище бар болчу, учкучтарды даярдаган. Ошол жерден ошол 87 жылдан 91 жылга чейин 11 адамдан аныкталган экен. Бул ошол Африка континентинен келген студенттердин арасынан. Андан кийин 91 жылдан 96 жылга чейин аныкталып жүргөн. Булар негизинен ошол биздеги баягы урматтуу биздин дарыгерлерибиз бар, баягы Жеңишбек Назаралиевдин клиникасына келген ошол Баңгиден көз карандылыгын дарылоо жолунда жүргөндөрдүн арасында 56 адамдан аныкталган. Булар баары чет элдик жарандардан. Биринчи болуп Кыргызстандын жарандарында 1996 жылы аныкталган. Биздин мамлекет Кыргызстан башка шериктеш мамлекеттерден айырмаланып, биз биринчилерден болуп эң көп жаңы ыкмаларды киргиздик. Шилекейден аныктоо ыкмасын киргиздик. Бул 30 мүнөттө шилекейден аныктайбыз. Бүгүнкү күндө ошо шилекейден аныктоо ыкмасы бейөкмөт уюмдардын базасында өткөрүлүп атат. Биздин спеццентрлерде дагы азыр өткөрүп атабыз. Бүгүн как раз ушул күндөрү акция өткөрүп атабыз. Экспресс-тест эле чоң базарларда өтүп атат азыркы күндө. Бул экспресс-тест шилекей аркылуу алынчу неме тест да. Алганга негизи 5 мүнөт убакыт кетет. Результат болсо 20 мүнөттөн кийин чыгат. Элдердин катышуусу жакшы эле болуп атат. Кечээ деле келгенбиз бул Ош базарга. Кечээ 65 адамды тегерегинде тестировать этип кетиштир. Баш тарткан учурлар болуп атат. Бизде эшикте деген волонтерлор бизге чакырып беришет. Алар ошо түшүндүрүп элдерге чакырып бул жака. Алар өз каалоосу менен келип тапшырып кетишет. Анонимность 100% бизде сакталат. Жыйынтыгы ар бир адамдын өзүнө айтылат. Жыйынтыгы если отрицательный болсо, биз алга ушул жөн эле айтабыз да, сиздин немеңиз жакшы экен, таза чыкты деп. Если положительный болсо, биз аны центрге алып барып, биздин өзүбүздүн центрге ал жактан кан аркылуу эме алып, аны учетко алабыз. Мынакей бул тест деген экспресс тест деп коет. Ар бир пакетик, стерильный пакетиктерден ар бир немеге колдонобуз да, өзүнчө, ар бир адамга өзүнчө ачабыз, колдонулат. Бул стерильный, эч кандай оору, эч нерсе жукпайт мындан. Биздин бир өзгөчөлүгүбүз төрөт бөлүмдөрүндө
жанагы экспресс-тесттерине капиллярный кровь деп коебуз да. Эгер боюнда бар аялдар убагында учетко турбай, төрөткө учетко турбай келсе, алар сөзсүз экспресс-тест капиллярный кровь текшеребиз да. Ошондо дагы көп ВИЧ инфекциясын алып жүргөн дагы аныкталат. Азыркы күндө ички миграция өнүккөндүктөн кээ бир боюнда бар аялдар убагында учетко турбай эле төрөткө келип түшүп аткан учурлар бар да. Эгерде ошол кош бойлуу аялда ВИЧ илдети аныкталгандан кийин ал биздин көзөмөлдө туруп дарыларды туура ичип жүрө турган болсо, энеден балага берилүү коркунучу 2%дан ашпайт. 98% ал аял дени сак баланы төрөгө мүмкүнчүлүгү бар да. Анан эгерде бизден такыр дарыланбай, көзөмөлдө турбай турган болсо, анда бул пайыз жогорулайт дагы, ушул 35-40%га чейин түзөт. Эми азыр биз былтыркы жылы 2017 жыл менен жаңы клиникалык протоколду кабыл алдык. Ал ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун берген сунуштары боюнча ошолорду өзүбүздүн шартта ыңгайлаштырганда, ошого тайына турган болсок, буга чейин бизде такыр эненин баласын эмизгенге болбойт деген принципти карманып келчүбүз. Бир ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2012 жылдан бери бул эмизгенге мүмкүн деп келатат. Быйылкы жылы, былтыркы жылды протокол менен биз кабыл алдык кимдерди. Эгерде ошол эни биздин толук көзөмөлдө туруп, биз айткан анализдер ошол вирус канда мүмкүн болгончо азайган даражага жете турган болсок, толук эмизсе болот. Биздин дагы бир өзгөчөлүгүбүз, мурда ВИЧ инфекциясын аныкташ үчүн ошо кан алгандан диагноз койгонго чейинки убакыт 2 айга чейин созулчу да. Биз болсо азыр бүгүнкү күнү максимум 1 жума, 1,5 жумада эле ошо диагноз коюлат да, ВИЧ инфекция деген диагноз. Андан кийин дагы өзгөчөлүгүбүз, баягы алыскы региондо жашаган ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөр убагында борборлорго келип, облустун борборлоруна келип дарыларын алып, убагында анализ тапшырбай калгандыктан децентрализация услуг деп биз дарылоону үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна өткөрүп берип атабыз да. Бул Чыгыш Европа, Орто Азия өлкөлөрүнүн ичинде биз Кыргызстан биринчи эле мамлекетпиз ушундай методду киргизген. Бул биздин дагы чоң жетишкендиктер болуп саналат. Анткени алыскы райондон убагында келип дарысын да албай калат, анализдерин убагында тапшырбай калат да. Ошон үчүн проблема создавать этчү да. Азыркы күндө ошо үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда дарылоону баштадык да. ВИЧ вирусунун жугусу алган учурдан кийин муну сыртынан же болбосо бир адамдын эмесинен байкоого такыр болбойт, мүмкүнчүлүгү жок. Муну канды тестирлөө жолу менен гана байкасак болот да, билсек болот. Эгер ушул ВИЧ илдетине чалдыккандан кийин, ушул тестирлөөдөн өткөндөн кийин эгер аныкталып калса, аны сөзсүз азыркы учурда АРВ препараттары дейбиз, терапиясы да жүргүзүлөт да. Эгерде АРВ терапиясы жүргүзүлсө, бул эч кандай СПИД же болбосо диагнозуна өткөнгө шарт, мындайынча айтканда, токтойт десек да болот да. Себеп дегенде, айтып атканда иммундук клеткалардын баардыгын жабыркатат бул ВИЧ вирусу. АРВ препараттарын колдонгон учурда ушул иммундук клеткалардын мындайынча айтканда жабыркануусуна, азайышына ушу жол бербей, ошол учур менен кармап калууга шарт болот да. Сырткы чөйрөдө туруксуз, бул только адамдын организминде жашай турган вирус да, суюктуктарда, канда, спермада, жана спинномозговой жидкость деп атпайбызбы, ошолордо гана жашай турган вирус да. Вирус организмге киргенден кийин жанагы иммунный клеткаларга жабышат да. Иммунный клеткаларга ичине кирет, ичине киргенден кийин аябай көбөйө баштайт дагы. Бир клеткадан окумуштуулардын айтканы боюнча 5000ге жакын провирус чыгат. Провирус чыгат да, алар улам жаңы клеткаларга жабышат да, ошентип полный иммунный иммунный системаны жабырката баштайт да. Эми белгилери кээ бир бул ар бир адамдын иммунитетине жараша болот да. Эгер ар кандай оору менен ооруп жүргөн адамдар болсо, мунун белгилери бат эле билине баштайт. 1 айга жетпейт, 3 айга чейин болушу мүмкүн. Ал эми организми таза, эч кандай оору менен оорубаган кишилер болсо, мунун белгилери 5 жылга чейин, 10 жылга чейин билинбей жүрөт да. Анткени ушулар эң опасный да, анткени өзүн ооруп атканын билбейт, бирок ооруну башка бирлерге жуктуруп коюшу мүмкүн да. Биринчи белгилери 1 айдан ашык температура болот. 1 айдан ашык ич өтөт.
1 айдан ашык жана лимфа узулдер чоңоет да, эч себепсиз эле узулдар чоңоет. Анан адамдар ушундай симптомдор болгондо врачтарга кайрылат да. Анан саламаттык сактоо министринин буйругу менен СПИД оорусуна текшерилүүчү контингенттердин списоктор бар. Мисалы коддор бар да, 102 код наркоман, 104 код венерический больнойлор, ар кандай коддор бар да. Мисалы жанагындай симптомдор болсо сөз тапшырылат. Туберкулезный больнойлор 100% текшерилет. Жана венерический оорулар 100% текшерилет. Өнөкөт хронический оору менен ооругандар ВИЧке текшерилет. Бул Минздравдын приказы менен врачтар ошол контингенттер оорулар жатып калса сөз ВИЧке анай салышат. Эми бүгүнкү күнү биз экспресс тест менен чоң базарларда эл көп топтолгон жерлерде акцияларды өткөрүп атабыз. Ошолордун арасынан да оң белги аныкталган, оң белги алып жүргөн, вирус алып жүргөндөр аныкталып атат да. Метадонный программа деп коебуз, жанагы наркомандар мурда героинди, эми азыр деле кээ сайынгандар бар. Героинди венадан сайынып ошол бир шприц менен 5-6 киши колдонуп ошол инфекциялык ушуну тарачуда. Бүгүнкү күнү метадонный программа деген бар. Аны оозунан ичет да, эртең менен барып ичип кетет, өзүнүн дозасын анан 1 суткага чейин действие жасайт. Ошон үчүн ушул программада жакшы иштеп атат. Анан биз эми саламаттык сактоо министрлигинин биринчилерден болуп электрондук СЖНияны киргизгенбиз. Бүгүнкү күндө бул 53 үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда, түрмөлөрдө уюштурулган, орнотулган да. Бул система бүгүнкү талапка жооп бере тургандай, азыркы баардык информацияны, оорулардын убагында келип анализ тапшырганы, убагында дарыларды алып аткандыгын баардыгын ошо электрондук СЖНда бүт Кыргызстан боюнча өзүбүзгө көзөмөлдөп турабыз да. ВИЧ анан дегенибиз өзү негизи 4 стадияга бөлүнөт да. Биринчи, экинчи, үчүнчү жана 4-нчү стадиясы бул СПИД деп айтылат да. Башында бул илдетке чалдыккандан кийин эч кандай сырткы адамдын уже симптомдору такыр байкалбайт. Баягы бир эме учурунда да, мындай жуккан учурдан кийин бир убакыт өткөндөн кийин ай өтө, жыл өтө, ошол учурдан баштап мүмкүн бул бездери чоңое башташы мүмкүн. Же болбосо температурасы баягы необъяснимая температура тела деп коет. Же болбосо диарея деп коебуз да, баягы киш өткөн. Ушул симптоматикалар байкалып, же болбосо стоматит деп коебуз. Ушул белгилер байкалышы мүмкүн да. Бирок бул СПИД стадиясына кирбейт да. СПИД стадиясы болсо качан муну менен кабылдап кеткен учурда иммундук системанын баардыгы жабыркап, мындайча айтканда сырттагы микробтордон мындайча айтканда сактана албай калган учурларда СПИД илдети пайда болот да. Бул мисалы үчүн өпкөн аябай сезген иши пневмоцистная пневмония деп коебуз. Же болбосо туберкулез оорулары, же болбосо ошондой эле онкологический оорулар. Эми бул адамдарды мен негизги кандай иш-чаралар жүргүзүлөт бул адамдарга айтып кете турган болсом, биздин бөлүмүбүз ошол диспансерди көзөмөл жүргүзүү жана дарылоо бөлүмү болот. Ушул ВИЧ илдети аныкталгандан кийин бул адамдар бизге көзөмөлгө алынат дагы. Андан ары дайым ушул иммунитеттин ахвалдары өлчөнүп турат. Андан сырткары негизги ушул ВИЧке дарылоо жүргүзөбүз. Бул антиретровирустук терапия деп айтылат. Ошол дарыларды дарыланып жүрө турган болсо, эми бүгүнкү күндө мурдагы жылдарга салыштырмалуу ушул фармациянын өнүгүшү менен бул ВИЧ илдетине чалдыккан адамдардын жашоосунун узундугу, же болбосо сапаты жылдан жылга жакшырып келатат. Бүгүнкү күндө ушул ВИЧ илдети мурдагы баягы өлүмгө алып келүүчү оорулардан чыгып, мындайча айтканда бир катардагы өнөкөт инфекциялардын катарына кошулуп калды да. Бул адамдар ушул туура көзөмөлдө жүрүп, туура дарыларын ичип жүрө турган болсо, кадимкидей өмүр сүрүп жашашса болот. Дарыны убагында ичсе, өмүр бою башка оорулардан айырмасы эми өмүр бою бул дарыны ичет. Мисалы сахарный диабетте деле, гипертонический болезньде деле өмүр бою ичип атышпайбы, ошол сыяктуу эле бул дарыны өмүр бою ичет. Эгер убагында дарыны маалы менен дарыланып турса, ичип турса, бул адамдар кадимки адамдар деле жашайт да. Мисалы азыр боюнда бар аялдар учетко турганда ВИЧке текшерилгенде положительный чыгып калса, дарылоону баштайбыз. Дарылоону баштаганда азыр балдар таза төрөлүп атат. Да.
Андан кийин 1,5 жашка чыкканда учеттон снимать этебиз. Андай балдар бизде көп. Мисалы 10 жыл мурда энеден балага берилген жолу 36% түшүп атса, азыркы күнү 3% түшүп атпайбы. Баягы кимдин арасында катталып атат? Кеч учетко турган, анан төрөткө келгенде текшерип калгандардан чыгып эметип атат да. Анан кээ бирөөнү баягы өзүнүн ден соолугуна кайдыгер мамиле кылып учетко турбаган аялдар да бар да. Андан кийин бизде ошо балдар дарын ичкен үчүн азыр алды 16-га чыгып калышты. Кадимки балдар деле жашашат, баягы эле дарыны күнүгө ичкен да. Анан бизде дискордантный пара дегендер бар. Бирөөсү жолдошу ичинтик сырын, аялы таза, дарын ичкен үчүн башка аялына берилбейт. Ар бир жанакындай колдонуу учурунда өздүкү гигиена болуш керек да. Шарт болуш керек ар бир адамдын. Жана ошондой эле азыркы учурда азыркы билгендей азыр вирус өзү сырткы чөйрөгө аябагандай сезгич болот да. Ал адамдын организминде андай жашай алат. Ар кандай бул эмелерге, химикаттарга же болбосо күндүн нурларына ушундай же кайнатууга өтө сезгич болушат да. Сезгич болушат. Анан албетте азыркы учурда жанакындай манипуляцияларды негизи жана бир гана колдонуучу эмелер менен, аспаптар менен колдонушат. Эми мындайынча айтканда өзүнүн эрежелерин так сакташ керек да. Биринчи погружать этип, ушундай деген эми баягы сампин деп коет эмеспизби? Ошол эрежелерин сакташыбыз керек. Башаламан жыныстык катнаштан албетте тартынуу керек. Эгерде дайыма мындайынча айтканда өзүңдүн партнерың, баягы жыныстык катнашта болгон партнерың болгон күндө дагы жанакындай презервативтерди колдонууну рекомендация бермек. Жана ошондой эле наркотик, жана ошондой эле алкоголь, спирт ичимдиктерин колдонбогонго чакырат элем. Мурун негизинен жугуу жолдору ушул баңги заттарын сайынуу жолу менен жуккан үчүн башта мен биринчи ушул жака жумушка келгенде 80-90% ошол болчу да. Ошолор түзчү. Азыркы акыркы күндөрү акырындык менен жыныстык жол менен жугуу өсүп атат дагы. Ушул бүгүнкү күнгө карата статистикага таяна турган болсок, 45%-ын ошол жыныстык жол менен жугуп алгандар түзөт. 43%-ын ушул баңги заттарын сайынуу жол менен жуктуруп алгандар түзөт. Андан сырткары энеден балага өтүү жолу бар. Бул 2,8%-ын ошолор түзөт. Андан сырткары эми тилекке каршы бизде бир жылдары ушул ооруканалардан жуктуруу болгон. Ал балдар негизинен ушул 4,5%-ын ошол балдар түзөт. И бир 4%-га жакын адамдардын кандай жол менен жуктуруп алгандары бага такталбаган маалыматтар болот да. 4% ошол жугуу жолдору толук аныкталган эмес. Бүгүнкү күндө дары жетишсиздүү санда глобальный фондда сатып берет бизге эл аралык уюм. Анан кийин биз бюджеттен да уже сатып ала баштадык. Анткени 2016 жылы глобальный фонд өзүнүн каржылоосун 25%-ке кыскартканда чоң рабочий группа түзүлгөн да. Аяка өкмөттөн, жогорку кеңештен, бүт бардык министерстволордун составына кирген, бейөкмөттүү уюмдардан, международный организациялардан кирип, ошол рабочий группа дорожный карта иштеп чыкканбыз да, жол картасын иштеп чыкканбыз да, өкмөттөн акча бөлүү үчүн. Постепенно переход на государственное финансирование деген дорожный карта иштеп чыкканбыз. Ошол дорожный картанын жыйынтыгы менен 16-жылдан баштап биздин статья медикамент дегенге 20 миллион сомдон бөлүнөт. Былтыркы жылы 63 миллион сом бөлүндү. Ал биз эми Кыргызстандагы биздин лабораторияларда толугу менен тест системалар менен камсыз кылабыз. Анан кээ бир айрылуу препараттарды биз өзүбүздүн бюджеттен сатып алат. Уже өкмөт кызыктар болуп атат, акча бөлүп берип аткан эң жакшы да.